интернетте Закир Найктын Иисустун Кудаймын дегенин тап, азыр христиан болом деген видеосу жүрөт. Ошол видеосуна көңүл буруп көрөлүчү азыр. Ишенебиз. Христиандар менен мусулмандар бул өңүттө ийиндеш жүрүшөт. Эки тараптын ишеними каерден ажырайт? Ажыраган жери көпчүлүк христиандар Иисус Христосту жараткан Кудай деп сыйынышып, анда Кудайдын сыпаттары бар деп эсептешет. That Jesus Christ, peace be upon him, is Almighty God. They believed he claimed divinity. In fact, if you read the Bible, Чынында Библияны ачып окуп чыкчы болсоңуз, эч бир жеринде бир маанилүү же көп маанилүү кылып, Иса алейхиссалам өзү мына мен Кудаймын же мага сыйынгыла деп айткан сөзүн таппайсыз. Жок андай жери. that I am God, or where he says worship me. Sister, if you can point out... Карындашым, эгер сиз ошол Библиядан мейли кайсы бир бетинен ачык айкын так түрдө Иса алейхиссалам өзү мен Кудаймын, мага сыйынгыла деп айткан жерин таап көрсөтсөңүз, мен христианчылыкты мына бүгүн кабыл алам. To accept Christianity today. Закир Найк бул жерден айтып атат, убада берип атат. Эгерде Библиядан Иисустун мен Кудаймын деген жерин таап көргөзсөң, мен христианчылыкты бүгүн кабыл алам деп миңдеген адамдардын астында, камеранын астында баарына убада берип атат. Мен азыр христиан адам катары Иисустун мен Кудаймын деген жерин Библиядан таап силерге көргөзүп берейин. Муну интернетке кирип, Google'дан кыргызча Библия десеңер чыгат. Ошол Библиядан Жакандан жазылган жакшы кабар 8-бөлүм 58-стихти окусак, ал жерде мындай дейт. Мо 57-ден баштасак, зум кылып коеюн. Ошондо жүйүттөр ага өзүң 50 жашка чыга элексиң. Анан Ибрайымды көрдүңбү дешти. Исага кайрылып атат адамдар. Анда Иса Теңир эмне деп жооп берип атат. Иса аларга чындыкты силерге чындыкты айтып коеюн. Мен Ибрайымдан мурун эле бар болчумун деди. Ибрайым пайгамбар Иса Теңир жерге келгенге чейин 2000 жыл мурун жашаган. 2000 жыл мурун жашаган. Бирок Иса Теңир аларга айтып берип атат. Мен Ибрайым келгенде болгондон мурун эле мен бар болчумун деп. Бул жерде мен бар болчумун деп жазылган да. Ал эми орусчасында прежде нежели был Авраам, я есим деп турат. Аны оригиналында еврей тилинде Яхве деп которулган. Өз оригиналында Яхве деп турат. Кыргызчасында Жакаба деп турат. Жакаба дегенде мен бар болчу, ар дайым бар болчу Кудаймын деген. Бул сөздү Муса пайгамбар эң биринчи жолу Кудай менен кездешкенде күйүп турган бадалда жолугушат. Анан ошондо Кудай Муса пайгамбарга сүйлөп айтат: "Сен азыр Мисирге барып Израиль элин кулчулуктан чыгарышың керек" дейт. Муса суроо берет. Эгер сени ким жиберди десе, кайсыл Кудай жиберди десе, мен эмне деп жооп берем дегенде, Кудай айтат: "Сени ар дайым бар болуп туручу Кудай же Яхве, кыргызча Жакаба жиберди деп айтканың" деген. Аны биз Мисирден чыгуу китеби 3-бөлүм 14-стихте окуйбуз да. Аженде мындай деп жазылып турат. 13-ден баштасак, Муса Кудайга: "Мен азыр Исраил улдарына барып, силердин ата-бабаңардын Кудайы мени силерге жиберди десем, алар менден анын аты ким деп сурашса, эмне деп жооп беришим керек" деди. Кудай Мусага: "Мен бар болуп туручумун, Жакабамын, Исраил улдарына. Мени силерге бар болуп туручу өзү жиберди деп айт" деди. Кудай Мусага айткан: "Мени Жакаба жиберди же Яхве". Аны еврей тилинен которгондо мен ар дайым бар болуп туручу Кудаймын. Ошол Кудай жиберди, Жакаба жиберди деп айтканың деген. Кайрадан жана биз окуган биринчи окуган стихке келсек, Жакандан жазылган жакшы кабардын 8-бөлүмү 58-стихте айтып атпайбы?
Иса аларга: чындыкты силерге чындыкты айтып коеюн, мен Ибрайымдан мурун эле бар болчумун деди деп. Башкача айтканда, мен Ибрайымдан мурун эле Яхве же Жакаба бар болчумун деген. Мунун уландысын окусак 59-стихте эмне деп турат? Ошондо алар Исаны уруш үчүн жерден таш алышты дейт. Анда элдер ошол Исадан ошол сөздү уккандан кийин жерден таш алып туруп, аны ташпаран кылабыз дешти дейт. Эмне себептен? Анткени Яхве же мен Жакабамын деген, бул мен Кудаймын дегенди билдирген сөз болгон. Жана Иса ушул жерде мен Яхвемин, Жакабамын деген сөздү колдонгон. Тактоо иретинде ошол эле жакандан жазылган жакшы кабардын 10-бөлүмү 32-стихин окуп көрөлүчү. Ал жерде дагы Иса мындай деп атат. Ошондо жүйүттөр мындай дейт. Ошондо аны ташпаранга алуу үчүн жүйүттөр бул жолу да жерден таш алышты. Иса аларга: мен силердин көз алдыңарда атамдын атынан көп жакшы иштерди кылдым. Алардын кайсынысы үчүн мени ташпаранга алгыңар келип жатат деди. Иса аны ташпаран кылам деген жүйүттөргө айтып атат: мен бир дагы жаман иш кылган жокмун, мен жалаң гана жакшы иштерди кылдым. Ошол жакшы иштеримдин кайсынысы үчүн мени ташпаранга алгыңар келип атат десе, жүйүттөр ага эмне деп жооп берип атат? 33-стихтен баштап мына: жүйүттөр ага жакшы иштериң үчүн эмес, Кудайга акарат келтиргениң үчүн, адам болуп туруп өзүңдү Кудай кылып жатканың үчүн дешти. Ташпаран калганы жатабыз деп. Демек, Иса адамдарга ачык айткан: мен Яхвемин же Жакабамын. Еврей тилинен которгондо мен ар дайым бар болуп туручу Кудаймын деп ачык айткан адамдарга. Ошондуктан адамдар аны ташпаран алабыз деп аракет кылышкан. Ал турмак бул жерден суроо берип атат Иса Теңир: эмне себептен мени ташпаран кылам деп атасыңар? Мен көп жакшы иштерди кылдым. Ошонун кайсынысы үчүн мени ташпаран кылгыңар келип атат десе, жүйүттөр эмне деп жооп берип атат? Сен өзүңдү адам болуп туруп Кудаймын деп атканың үчүн ташпаран калганы жатабыз деп атат. Закир Найк айтып атат: кай жерден мен өзүн Кудаймын деп айтты эле деп. Жана мага сыйынгыла деди эле деп. Мына бул жерден далилдеп көргөзүп берип атабыз. Иса Теңир өзүн Кудаймын деп айткан. Ал турмак ал жерде жүргөндө анын шакирттери Кудай Иса Теңирди Кудай Теңирим деп ага кайрылышкан. Ал жөндө ошол эле жакандан жазылган жакшы кабардын 20-бөлүмү 28-стихти окусак, ал жерде мындай деп турат. Бул жерде окуя баяндалат. Иса Теңир айкашкан жыгачка кадалып, өлүп, 3-чү күнү тирилип, анан шакирттерине келип көрүнгөндө арасында бир шакирти жок болот, Томас деген. Шакирттер Томас келгенден кийин Иса Теңир бизге келип кетти десе, мен аны көзүм көрмөйүнчө мен ишенбейм деген. Кийинкисинде Иса Теңир кайра шакирттерине келгенде Томас арасында болот. Анан ага Иса Теңир айтып атат. 27-стихтен баштап карасак. Андан кийин Томаска кайрылып Иса Теңир: менин колдорум менен кабыргаларыма колуңду тийгизип көр да, ишенбеген адам болбой, ишенген адам бол дейт. Ошондо 28-стихте Томас эмне деп атат? Томас ага: Теңирим менин, Кудайым менин деп жооп берди дейт. Иса Теңирде шакирттери ошондо Кудай катары кабыл алышкан. Теңирим менин, Кудайым деп кайрылышчу. Иса Теңир өзүн ачык: мен Жакабамын, Яхвемин, ар дайым болуп туручу Кудаймын деп ачык айткан. Мен бир нече гана стихтерди келтирип атам, көп убакытты албаш үчүн. Эгерде өзүңөр изилдеп көрсөңөр, анда мындан да көп жерин табасыңар. Анткени Библия бул жалаң Иса жөнүндө жазылган китеп. Иса Теңир бул Библиянын башкы каарманы. Библия Иса Теңирдин
Кудай экенин, Иса Теңирди Кудай катары кабыл алга деп үйрөткөн, окуткан китеп. Ал жөнүндө силер ошол эле YouTube'дан YouTube'га кирип орусча жазсаңар, орусча андан да көп табасыңар мына. Бул жерде Закир Найктын айтканын баары угуп алып, орус тилдүүлөр дагы айтып атат. Принимаем вызов Закира Найка и доказываем мусульманам, что Иисус это Бог, а не просто пророк деп. Бул жерден мен айткан, мен келтирген стихтерден дагы башка толтура стихтердин баарысын Библиядан булар далилдеп көргөзүп берет. Закир Найкка айтып атат. Башка мусулмандарга, Закир Найкка ишенип жүргөн башка мусулмандарга дагы далил кылып көргөзүп берип атат. Өзүңөр ачып көрсөңөр болот. Ал эми англис тилинде болсо, мындан да көп. Себеби Закир Найк муну англис тилинде сүйлөп атат да. Баарын айтып. Иисустун мен Кудай дегенин таап бергиле Библиядан, мен азыр христиан болом деп. Англис тилинде андан бетер көп тапсаңар болот. Англис тил билгендер ачып карасаңар. Эми Библияны мындай эле коелук. Анткени Библия биз жогоруда айткандай, толугу менен Исанын Кудай экендигин далилдеп, ошого үйрөткөн китеп. Иса Библиядагы эң башкы каарман, Кудай катары. Эми биз Библияны мындай эле коелук. Аны араб христиандар, араб тили эне тили болгон араб христиандар Курандан далилдеп көргөзүп берип атат. Куран жада калса Исанын Кудай экендигин далилдеген аяттарды келип көргөзүп берип атат. Ошол аяттардын бирине азыр көңүл буруп көрөлүчү. Аны дагы YouTube'га кирип туруп эле англисче билгендер англисче жазсаңар могул сөздү. Christian Prince, Does Quran 9:21 says Jesus is God деп жазсаңар. Christian Prince Курандын 9-сүрөсү 31 аятында Иисус Кудай деп жазылып турабы деген видео. Биз азыр ушул видеого ачып кирип көрөлүчү, мына азыр кыскача үзүндүсүн көрүп көрсөк, бул англис тилинде, мен кыргызчага отуруп берейин. Бул видеодо Christian Prince мусулмандарга далилдеп көргөзүп берип атат. Мурда дагы айтып берген да, бул жерде мына 9-сүрө 31 аятта Исанын Кудай экендиги жөнүндө айтып атат десе, мусулмандар аны жалганга чыгарган. Christian Prince алдап атат, калп айтып атат деп. Анан көргөзүп берип атат. Мына мен калп айтып атамбы же чын айтып атамбы, өзүңөр карап көргүлөчү деп. Азыр биз ошого көңүл буруп көрөлүк. Yes. Yeah, yeah. Yeah, 31. This is 31. Now I will do the same I did just to show everybody who is the liar. Мына мен силерге көргөзүп берейин дейт. Ким калпчы экендигин далилдеп көргөзүп берейин. Силер мени жалганчы катары айтып атасыңарбы? Мени жалган айтып атат деп. Мына мен силерге 9-сүрө 31 аятта Исанын Кудай экендигин айтып атканын көргөзүп берейин силердин көзүңөрчө дейт. Translation, and you can play my video again. They took their monks, their rabbis and their monks as gods instead of Allah and the Messiah, son of Mary. Yeah. Okay, this is what I say. Okay, look, I will put my mouse in the top of the word. Do you see it? Мына бул аятты каалайык. Алар өздөрүнүн монах менен раввиндерин Аллах жана Мариям улу Машаяктан тышкары Кудай кылып алышкан деп жазылып турат. Мына азыр силердин астыңарда мен көргөзүп берейин. Мышканы ар бир арабча сөздүн үстүнө алып барсак, бул ошол мен айтканды айтып берет деди. No, but I understand what you're saying. I understand most of it. No, let us put it together. Does it say there? Okay. They have taken. Does it say that? Do you see it? They have taken. Мына бул жерде жазылып турабы? Алар алышты дейт. Okay. Ahbarahum, their rabbis. Okay? وَرَهْبَانَهُمْ and their monks. So now мына бул жерде алар өздөрүнүн раввиндерин жана монахтарын алышты дейт. Эмне кылып алышты? Now let us put a sentence. They have taken their rabbis and their monks, okay, as gods. You see it as God, as Lord. Yeah. Okay. Min duni is one word, which means beside Allah and the Messiah. Yeah. So where is my lie? Мына бул жерде айтып атат. Алар өздөрүнүн раввиндерин жана монахтарын Аллах жана
Мариям улу Машаяктан тышкары Кудай кылып алышкан деп турат. Кана мен кайсыл жерден калп айттым дейт. Эми бул видеого эле таянбай, бул видеодон айтып берип атат. Кайсыл аят, кайсыл сүрө жана кайсыл мусулмандардын өздөрүнүн булактарына сайтка кирип көргөзүп берип атканын. Эми биз ошол эле видеодон көргөзүп аткан сайтка биз дагы кирип көрөлүчү. Мына өзүңөр да кирсеңер болот. Бул quran.com деп кирсеңер, бул чыгат. Мындан мына 9-чу сүрөнү алалык. Ат-Тауба сүрөсү. Ачсаңар бу жерде 9-чу сүрө чыкты. Анын ичинен 31-чи аятты табалык. Мына 31-чи аят. Муну үстүндө арабчасы жазылып турат мына. Астында англисче котормосу. Муну мусулмандар өздөрү которгон. Анан бурмалап, жалган которушкан. Муну англисче билбегендер үчүн мына ошол эле жерден Google'га орусча которуп бер десеңер, которуп берет мынтип. Мына. Мусулмандардын өздөрүнүн которгонуна ылайык мындай деп турат. Они взяли своих раввинов и монахов, а также Мессию, сына Марии, как Господь помимо Аллаха деп турат. Алар мына өздөрүнүн раввиндерин, монахтарын ошондой эле Машаякты Мариям улу Кудай кылып алышкан дейт, Аллахтан тышкары. Бул жогоруда биз айткандай жалган котормо. Ал эми Кристиан Принц айтып атат, эми өзүңөр дейт, мына өзүңөр эле мышканы алып барып туруп арабча сөзүнө ар бир сөздүн үстүнө коюп көргүлөчү, а жерде эмне деп турат. Эми биз да ошону жазап көрөлүк. Англисче билгендер силер да ушуну кылсаңар. They have taken дейт. Алар алышты. Мына арабча деген оңдон солго окулат да. Оң жактан баштайбыз. They have taken, алар алышты. Эмнени алышты? Their rabbis, өздөрүнүн раввиндерин, and their monks, жана монахтарын эмне кылып алышты дейт? Раввиндер менен монахтарын as lords, Кудай катары кабыл алышты дейт, теңир кылып алышты дейт. Besides дейт. Андан кийин besides деген тышкары деген сөз. Эмнеден же кимден тышкары? Алла дейт. Аллахтан тышкары. Андан ары and the Messiah жана Машаяктан дейт. Son of Maryam. Муну кыргызча сүйлөм түшсөк булардан мындай деп турат. Алар Мариям улу Машаяк жана Аллахтан тышкары өздөрүнүн монахтарын жана раввиндерин Кудай кылып алышкан дейт. Демек, бул аятка ылайык 9-чу сүрө 31-чи аятка ылайык. Кимди Кудай деш керек экен? Аллах менен Мариям улу Машаякты Кудай деш керек экен. Ал эми раввин менен монахтарды Кудай дебеш керек экен дейт. Өзүңөр дагы бул сайтты ачып, интернетке кирип карап көрсөңөр болот. Астында мен көргөзүп бергендей мусулмандардын жалган котормосун, анан өзүңөр мына арабча билбегендерге дагы айтып берип атат, араб христиан. Мына арабчасында ар бир сөздүн үстүнө мышканы алып барсаңар эле айтып берип турат мына. Бул туура котормосун айтып берип атат деп. Бул аятка ылайык Иса Машаякты жана Аллахты гана Кудай деш керек экен. Ал эми раввин менен монахтарды Кудай дебеш керек экен дейт. Кайрадан башка темабызга келсек, Закир Найк айтып атпайбы? Библиядан бир да жеринде жазылган эмес. Иисус мен Кудаймын деп айткан жери деп. Эгер айтса мага көргөзгүлө, мен ошол замат бүгүндөн калбай христиан болом деди. Эми биз христиандар Библиядан эле эмес, Курандан дагы Иса Машаяктын Кудай экендигин далилдеп берип атабыз. Эми Закир Найк сөзүнө туруп, исламдан баш тартып, христиан болобу? Кабыл алабы? Закир Найк жөнөкөй адамдарды Библия окубаган,
Куранды окубаган жөнөкөй адамдарды басынтып сүйлөп, алардын астында өзүн акылдуу катары көргөзүп көнүп алган. Алдап. Ал эми Закир Найкты билимдүү адамдар, ошол эле мен көргөзгөн бул жердеги Кристиан Принс, араб христиандар канча жолу аны дебатка чакырышты. Чык, сага көргөзүп берели Курандын жалган экенин деп. Чыкпайт. Түрлүү шылтоон алып айтып качып жүрөт. Эми араб христиандарды мындай эле коелук. Арабча сүйлөгөн, араб тили эне тили болгон. Америкалык арабча сүйлөбөгөн, бирок Куранды изилдеген Дэвид Вуд деген христиан эле Закир Найкты дебатка чакырды. Чакырса, качып жүрөт, чыкпай. Мына далил катары өзүңөр да карап көрсөңөр, аны дагы YouTube'га кирип туруп, орусча экен, кыргызчасы жок, орусча жазсаңар эле чыгат. Могул Дэвид, я бросаю тебе вызов, Закир Найк дейт. Дэвид Вуд бросает вызов Закиру Найк. Бул Дэвид Вуд, америкалык христиан. Дэвид Вудту кана чык дебатка десе, чыкпай качып жүрөт. Эмне үчүн чыкпайсың десе, берип аткан жообун азыр өзүңөр угуп көргүлөчү. Он говорит: пожалуйста, проведите дебаты с Дэвидом Вудом, опровергните его, так как он говорит много ерунды о вас и о других исламских ученых. Этот человек, Сухак Ахмад, и несколько других мусульманских братьев постоянно задают этот вопрос. Почему доктор Закир Найк не проведет дебаты с Дэвидом Вудом? И они продолжают задавать этот вопрос несколько раз. Я не думал, что это было важно, но теперь я отвечу на этот вопрос, чтобы объяснить им причину. Сначала вы должны понять, если кто-либо бросает кому-либо вызов, это не обязательно принимать его вызов. И, как вы знаете, есть много немусульман, которые становятся известными только потому, что они пытались критиковать популярного человека. И вообще, это общее правило, будь то мусульманин или не мусульманин. Если кто-то критикует популярную личность или знаменитость, этот человек становится известным. Это общеизвестное правило. В этом нет ничего нового. И по этой причине Дэвид Вуд, один из христиан, пытается критиковать меня, и также других мусульманских ученых, и он пытается бросить им вызов. Почему я не принимаю такие вызовы? В первую очередь, причина в том, что мы не должны давать популярность таким людям. По этой причине я не хотел отвечать на этот вопрос. Мына өзүңөр бул жерде көргөндөй, Закир Найк Дэвид Вудтун чакырган дебатына чыкпайм деп атат, барбайм. Себеби эмнеде десе, анда мен айман ал Дэвид Вуд популярный болуп кетет деп атат. Муну жада калса мусулмандар өздөрү суранып атат Закир Найктан. Дэвид Вудка чыгып койчу. Ал сен жөнүндө жаман сөздөрдү айтып, сени шылтыңдап атат. Чыкчы десе, жок, мен чыкпайм дейт. Анткени эмне себептен десе, анда Дэвид Вуд популярный болуп кетет деп. Дэвид Вуд эми популярный болду. Ага чейин эле популярный эле. Анткени Закир Найк өзү качып жүрөт. Чыкпай. Закир Найк жөнөкөй Библияны, Куранды окубаган адамдарды басынтып, ошолорду жеңип алганына кыйын болуп мактанып жүрөт. Ал эми чыныгы билимдүү адамдар чык десе, эч кимисине чыкпайт. Бул сөзүнө турбаган алдамчы. Эгер сөзүнө турса, мына мен далилдеп көргөзүп бердим. Мен эмес, YouTube'да ачсаңар, орус тилинде, орусчасында канчалаган христиандар көргөзүп далилдеп берип атат. Англис тилинде андан көп. Ана турмак Кристиан Принс канча жолу чакырды дебатка, чыкпайт. Кристиан Принс эмес, арабча билбеген Дэвид Вудта чакырса дагы өзүңөр көрүп аткандай, жок, мен барбайм деп чыкпай качып жүрөт. Эми бул эгерде чын эле сөзүнө турган адам болсо, анда исламдан баш тартып эми христиан болсун. Анткени биз далилдеп көргөзүп берип атабыз да. Эгерде бул христиан болбой сөзүнө турбаса, жок дегенде мунун сөзүнө алданып жүргөн жөнөкөй адамдар бүгүндөн баштап Библияны алып, Куранды алып, өзүңөр окуп изилдеп, караңгыдан жарыкка, калптан чындыкты көздөй багыт алат деген жакшы үмүт менен
тилек менен аяктайлык.